ошол эле учурда биздин коомубузда, биздин жарандарыбыздын ичинде бул жетимдин акысын жейиштик мында турсун, жетимге камкордук кылып, досу өтүп кетсе, мына ошол досунун балдарын ойлоп, мына ошол баласыкасына жакында, мына биздин 1-май айылында 83-чү жылкылар быйыл 20 жылдык мааракеси экен. Мына ошол 20 жылдыктын ордуна кайрымдуулук иш-чарасын уюштурушуп, бири-бирин колдошуп, ошол өтүп кеткен досунун бала чакасына жакшынакай кылып кирпичтен үйдү салып беришти. Эшиктерин коюп, терезелерин жакшынакай кылып бүтүрүп, ичин ремонттоп, кирип жашай турган абалда кылабыз дейишип, батааны алып, жакында ошол лай баскычына катышып келдик. Эң мыкты, эң жакшы, эң алдыңкы иш-чаралардан болуптур. Буну мен көрүп өтө сүйүндүм. Мына ошол жетимге камкордук кылыштык болуп эсептелет. Бул балдар, жетимге камкордук кылган балдар эч качан жетимдин акысын жеген кирбейт. Ага катышпайт. Жетимдин акысын бир тыйынын жейиштик мында турсун, аны карап да койбойт. Мына ошол жетимге камкордук кылган жигиттердин, чыгаандардын иши бул. Мына ошол Базар Коргон районунда дагы Суу Башы айылында бир тууганыбыз бар. Дайыма келип, мына ошол жетим атасыз калган, апасы менен чогуу жашап аткан балдарга 200 миң болсун, 400 миң ушундай өзүнүн зекетин чыгарып, мына ошол балдардан кабар алып кетет. Алардын сабында Кызыл Октябрь айылынын бакажынын небереси мынакей биздин байкебиз ай сайын ар бир атасы өлүп кеткен, ата-энесинен калган жетим балдарга ар бирине 2000 сомдон ай сайын берип турат. Ай сайын үзгүлтүксүз кабар алып, мына ошол 2000 сом балага кайрымдуулук кылып турат. Канча бала болбосун, биздин райондо канчалаган бала бар. Башка райондордо, бизге эле эмес, Бишкекте, башка бүтүн Кыргызстан боюнча мына ошол бала кабар алып турат өзүнүн жанынан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жетимди карамагына алып, аны багып, аны карап, өзүнүн ичер суусун тең бөлүшүп, өзүнүн жейир оокатын тең бөлүшкөн киши Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кыяматта ушундай жакын болуп турат. Биздин Кыргызстанда канчалаган фонддор бар. Миңдеген балага ай сайын карточка ачтырып, 1000 сомдон, 2000 сомдон, 3000 сомдон салып, мына ошол ата-энеси менен ошол карамагын алган апасы болсун, же болбосо чоң атасы, чоң энеси болсун, мына ошол менен чогуу жесин, чогуу ичсин, мектепке жакшынакай кийим кылсын ушул балдар, жакшы окусун, жакшы ийгиликке жетсин деп карап аткан фонддор бар. Булардын баарына мен чоң бир ыраазычылык билдирем. Көйгөй каерде десеңиз, мына ошол көйгөй ортомчуларда. Кээ бир учурда ортомчу адамдар мына ошол кайрымдуулук кылган кишиден алып, мен жоргирам бар да, менин жеткирген, менин сүйлөшкөн единицам бар айтор, болбос шылтоону кылып иштетиши мүмкүн. Бул жакшы эмес. Сиз эгерде фонддон өзүнүн айлык алып аткан болсоңуз, же болбосо өзүңүздүн иштеп жегениңиз сизге жетишип, өзүңүздүн ыктыярыңыз менен мына ушул акчаны жеткирип берейин, мен өз ээсине тапшырайын, өз колуна берейин деп аткан болсоңуз, ал жакшы иш. Бирок болбос шылтоону кылып, бул ошол жетимдердин акысын жеткирип атканда, өзүңүздүн жаныңызга кымтып калсаңыз, же унаңызга бензин куям деп, же ошонун акысынан чай ичем десеңиз, акыбети жакшы эмес бир тууган. Аллах субхану таала мына ошол жетимдин акысын жейүүчүлөрдөн эмес, аларга берүүчүлөрдөн кылсын. Алардын малын алып качуу же жеп кетүүдөн эмес, алардын башын сылап, жеген ичкенибизди булар менен тең бөлүшүүчү жарандардан кылсын. Аллах субхану таала баарыбызды мына ушундай чоң күнөөлөрдөн арылып, ыхлас менен
Жараткандын ыраазылыгын табууну көздөгөн чыныгы момундардын сабынан айырбасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.